эмне үчүн акыйдабыз матуриди болуп калган? Тугандар, мындай, биздин өзү акыйдабыз Мухаммади. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сизге бизге акыйда алып келди. Сахабалар үйрөндү. Чүнкү сахабалардан болсо андан кийинки моон Абу Ханифа рахматуллахи алейхин доорлору, табииндер, алардан үйрөндү. Абу Ханифа ар доордо барып, ар кандай философтор, ар кандай бурмалагандар, ар кандай Алла Таалага тийишкендер көбөйдү. Акырын. Андан кийинки муун ана матуридилер келди. Абу Мансур Матуриди бу кишилердин доорунда ушундай Алла Таалага окшоткон, Кур'ан-ы Каримди ар кандай бурмалагандар көбөйгөндөн, вот ошого келтирип анан бу киши ушундай мээнет кылды. Алла Таала бардык айыптан таза, бардык кемчиликтен таза, бардык жетишпестиктен таза. Негизги ушул ролду кармап туруп, Алла махлукка окшош эмес. Алла Таала Кур'анда кайсы жерде колу, бети, жүзү деп айтып аткан болсо, махлукка окшотпогула. Кайсы жерде түшөт, тиякта мындай кылат десе, махлукка окшотпогула. Анан эмне кылат десе, жараткан Алла махлукка окшош эмес. Деп ошол жердегилерден анан ошондой жаман туура эмес нерсеге кирип кетпесин. Жараткан Алла Тааланы бир Дед Морозго окшотуп албасын. Жаса да бир башка нерселерге окшотуп албасын. Деп мына имам Матуриди рахматуллахи алейхин эмгеги. Тамаша эмгек эмес бул. Бардык Кур'ан хадистерди келип туруп, порядок кылып, иреттеп туруп, бардыгына ушундай жооп бергени башкаларда машаалла. Туура тавилдер менен, тавил деп коет муну. Туура башка маанилерди ыктымал берүүлөрү менен. Себеп дегенде бир сөз бар Кур'ан-ы Каримде мындай да, муташабихат аяттарга келгенде өзгөчө азыркы кабыр азабын айтып атабыз, ахиретти айтып атабыз, маселелер пайгамбардын шафааты боюнча, василасы боюнча акыйда илимде өтө көп. Ошолордун бардыгын иреттеп берген Алла Таала кабырын нурласын. Имам Матуриди рахматуллахи алейхин эмгеги үммөткө өтө чоң. Чүнкү ошон үчүн келип анан кийин биз мисалы Матуриди болсо биздер Ханафи, Ханафи ол мазхаб менен биз биринчи өзү Мухаммадийбиз. Билесизби кандай? Бул мындай да. 5 вакыт намаз окуйбуз, биринчи намаз окуйбузбу, окубайбызбы вообще? Биз Абу Ханифадан сурабайбыз. Окуйлубу, окубайлыбы депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Алланын буйругу деди. Все битти. Алланын буйругу. Эми 5 вакыт окуйлубу же 4 вакытбы же 6 вакыт окуйбузбу? Имамдардан суралбайт бу да. Имам Шафии сиздин оюңуз кандай? Имам Малик сиздин оюңуз кандай? 5-өбү, 4-өбү, 6-өбү деп. Жок. Кур'анда Алла субханаху ва таала буну нас кат'ий деп коет. Ачык айтып койгону хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачык айтып койгон. Кат'ий субут бекем немелери менен, кат'ий далала бекем неме далилдери менен жөнөкөй эмес бул хадисте. Келип андан кийин да төмөнкү даражага келет. Алардан төмөнкү даражаларга келгенде ыктымалы бар сөздөр келип калат. Ыктымалы бар. Мындай мааниде ыктымалы бар мындай. Пайгамбарыбыз өзү канап кеткенден намаз окуду дейт. Бир жерде канагандан жок жарат алгыла дейт. Мына ушундай учурда анан кийин биз имамдарга кайрылып калабыз. Абу Ханифа сиздин оюңуз кандай? Мына хадис мындай деп атат, бул хадис мындай деп атат. Биздин илим жок эми, сиз эмне десеңиз ошол. Ал Кур'ан хадисте карап туруп, бардык Кур'андын аяттарын, бардык хадистердин алдына коюп туруп, эреже түзгөн. Не түзгөн? Эреже түзгөн. Бул хадис мынал учурда. Бул хадис мынал учурда. Буга мынал да амал болот. Мындай болот деп бардыгын бизге сону мындай чайтканда мен талкан эмес, шоколад кылып берген да. Только жей отуруп, сонун кылып Кур'ан хадиске амал кыла бересиңер депчи. Ошодон анан кимдам фикх боюнча дагы, акыйда боюнча дагы маселелер ушудан келип чыгат тугандар. Чүнктүбү?